Жарандардын бирдиктүү салык декларациясын тапшыруусу боюнча документке өзгөртүү 3 жыл мурда эле кабыл алынган. Ага ылайык бардык жарандар киреше чыгашасы тууралуу маалымат берүүсү керек. Бирок көп өтпөй эч кандай мүлкү же иштеткен бизнеси жоктор киреше тууралуу маалымат берүүсү 2016 жылга калтырылган. Мындан улам жакындан тарта коомчулукта аны кантип тапшыруу керек деген суроолор жаралды. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн нааразылыктар да пайда болду. Ал ортодо салык кызматынын өкүлдөрү бул эреже дагы белгисиз мөөнөткө жылганын белгилешти. На сегодняшний день Бүгүнкү күндө кыймылдуу же кыймылсыз мүлкү жок жарандар үчүн декларация тапшыруу токтотулуп, ал белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Учурда анын мөөнөтү каралып жатат. Бул убактылуу нерсе. Жакында чечилет деп ойлойм. Бул үчүн калкка алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, даярдыктар өткөрүлөт. Декларациянын ызычуусу жок. Тынч тапшырууга даяр болуп калганда бул ыкманы кайрадан киргизебиз. Бүгүнкү күндө киреше тууралуу декларацияны автоунаасы, жери же 80 чарчы метрден ашык аянтты ээлеген кыймылсыз мүлкү барлар, ошондой эле бизнеси барлар тапшырып жатышат. Бул үчүн атайын бланктагы киреше салыгы деген бөлүмгө 2015 жылдагы кирешеси көрсөтүлөт. Ошондой эле анда чыгашалар бөлүмү да бар. Анда социалдык фондко төлөмдөр, ипотекалык насыяга кеткен каражат, ошондой эле башка салыктар көрсөтүлөт. если вы просто физическое лицо, Эгерде сиз жөн гана катардагы жаран болуп, бирок салыкка кириптер болгон мүлктөрүңүз болсо, тактап айтканда 80 чарчы метрден ашкан үйүңүз болсо, анда декларация тапшырууга милдеттүүсүз. Эгерде сизде 80 чарчы метрге жетпеген 2 турак жай болсо, анын бирөөсүнө салык төлөшүңүз керек. Ошондой эле ал декларацияда көрсөтүлөт. Негизи декларация бул төлөнгөн салыкты тастыктай турган документ. Андан тышкары аткаминерлердин чыныгы кирешесин аныктоо үчүн зарыл дешет салык кызматкерлери. Эгер декларацияда анын кирешеси төмөн болуп туруп, бирок ашкере кымбат баалуу унасы бар болсо, аны кайсы каражатка сатып алды деген суроо туулат. Бара-бара мындай көзөмөлдү катардагы жарандарга да колдонуу менен көмүскө киреше булактарын ачыкка чыгаруу мүмкүн болот экен. Бирок ошол эле маалда салык декларациясына кирешесин толук көрсөткүсү келбеген жарандар арбын. Мындай салык төлөп берүү маданияты деле анча өрчүгөн эмес да. Бул жөнүндө дагы мамлекет өзүнүн ишин жүргүзүш керек. Анткени керектүү нерсе. Ал элдин ошол салык туура жумшалат деген ишеними деле болуш керек да. Азыркы күндө мындай ишеним азыраак болгондуктан мен ойлойм, элдер дагы ошо салыгын толугу менен төлөгөндөн кичине качып турушат, өздөрүнүн кичине чектеп турушат. Ошол эле маалда тиешелүү документте киреше чыгашасы тууралуу туура эмес маалымат бергендерди жоопкерчиликке тартуу механизмдери да каралган эмес. Бул кемчиликтер жоюлмайынча бирдиктүү салык декларациясын киргизүү менен жарандардын киреше булактарынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу мүмкүн эмес дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.